Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерди Мекендештер YouTube каналына подписация басканды суранабыз. Бул видеону сөзсүз түрдө WhatsApp группаларга таратыңыздар. Yavaş, ifadın tönükümü size fakat. Ne भाई telefon रखना मको Урматтуу мекендештер, Жердеш YouTube каналынын катталуучулары жана көрүүчүлөрү, сиздерди Баткен элине жардам берүүңүздөрдү суранабыз. Мекендештер YouTube каналы уюштурган жардамга акчалай жардам берсеңиздер болот. М-банк 0507 96 66 65, Элсом 0507 96 66 65 жана ушул номерге единица кылып салсаңыздар болот. Ар бир салган тыйыныңыздар үчүн YouTube каналдын администратору мен Абдиев Акбар жооптумун жана отчет берип турабыз. Банк. Член на запас, а уже обги запас. Жогорку кеңештин депутаттары бир айлык маянасын Баткен облусунун тургундарына жардам катары которот. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы кабарлады. Жогорку кеңештин депутаттары бир айлык маянасын мамлекеттик чек аранын кыргыз-тажик тилкесинде түзүлгөн кырдаалдан жабыркаган Баткен облусунун тургундарына жардам катары которот. Ал эми жогорку кеңештин аппаратынын кызматкерлери 2 күндүк эмгек акысын берет деп жазылат маалыматта. Кошумчалай кетсек, Баткендеги кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта жабыркагандар үчүн ачылган атайын эсепке акыркы маалымат боюнча 9 миллион 862 миң сом чогулду. Булак аралаш маалымат. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерди Мекендештер YouTube каналына подписация басканды суранабыз. Чек арадагы куралдуу кагылышта мерт кеткендердин саны 37 кишиге жетти. Кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта мерт кеткендердин саны 37 кишиге жетти. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирет. Маалыматка ылайык жараат алгандардын саны 129 киши. Баткен облусу боюнча 136.770 чаран эвакуацияланган. Кырдаалдын кесепетинен бузулган курулуштар боюнча бүгүнкү күнү келтирилген материалдык чыгымдар боюнча жогорку кеңештин комиссиялары иш алып барууда. Жабыркаган жарандарга 177 тонна, анын ичинен 86,7 тонна гуманитардык жардам жеткирилди. Андан сырткары кампага чогулган 90,3 тонна гуманитардык жардам сакталууда деп айтылат маалыматта. Атайын эсепке чогулган сумма 17 сентябрь саат 17:45 карата 9 миллион 862 миң 243 сомду түздү. Президенттин Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнүн атайын эсебине 36 миллион 7 миң 720 сом каражат түштү. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерди Мекендештер YouTube каналына подписация басканды суранабыз. Кыргыздын чыныгы баатыры барымтага түшүп калып, граната менен өзүн өзү жардырып, 5-6 тажикти өзү менен ала кетиптир. Ураимов Элеман 1993 жылкы Ош облусу Алай районунун баатыры. Маалымат кежи. Аскердик техника заправкага кирип 2000 сомго карызга дистоплива куюп берип туруңуз десе макул болбой коюп. Бул киши Исаков Анарбай Баткенде Сибир ойл заправкасынын кожоюну. Аскердик техника заправкага кирип 2000 сомго карызга дистоплива куюп берип туруңуз деп макул болбой коюп, ушул жерден башка кардар 2000 сом төлөп куйдуруп бериптир. Ушунчалык ичи тар адамдар азыркы кырдаалга эл душманы болуп эсептелет. Бензини 300 сомго чыкты деген да кабар бар. Булак аргумент кежи. 2 октябрда үйлөнмөк. Чек арадагы атышууда 27 жаштагы Манас Батырбеков каза тапты. Кече 16 сентябрда Кыргыз-Тажик чек арасындагы атышууда 27 жаштагы Манас Батырбеков каза тапты. Бул тууралуу турмуш жазды.
Ал үйлөнө элек болчу. Үй бүлөдө бир туугандардын улусу, 2 иниси жана 2 карындашы бар. Эң өкүнүчтүүсү, анын үйлөнүү тою 2 октябрга белгиленген Головной суу бөлүштүрүүчү жайында снаряд тийиптир. Ал Баткендеги номер 707 аскер бөлүгүндө кызмат өтөп жүргөн. Сөөгү 17 сентябрда жерге берилди деп айтылат маалыматта. Чек арадагы ок атышуудан 24 кыргыз жараны каза болгону маалымдалган. Тизме жарыялана элек. 2 октябрда үйлөнмөк. Чек арадагы атышууда 27 жаштагы Манас Батырбеков каза тапты. Кече 16 сентябрда Кыргыз-Тажик чек арасындагы атышууда 27 жаштагы Манас Батырбеков каза тапты.